Аксай айылында бүгүн абал туруктуу, бирок жергиликтүүлөр дагы деле тынчсызданып турушат. Кооптонгон жашоочулар бала чакасын башка айылдагы үйлөргө жайгаштырышкан. Ал эми айылда эркек кишилер гана калган. Ал жак бер жака чыкканда сөзсүз түрдө кыжалатчылык. Мына 2 күндөн бери аялдарыбыз башка жактарга көчүрүп алып, азыр айылда эркектер эле калганбыз да. Анан эми үй бүлөдө кандайдыр бир мүчө жок болсо, мисалы үй толук эмес да, биз толук эмес үй бүлөдө жашап аткандай эле болобуз да ар дайым. Жыл сайын кайталанып, ушул ызычуу балдарыбызды көчүрмай, туугандарды издеп Баткенге, дагы башка жерлерге өзүбүз ушу чегарачылар менен биргеликте ушу границаны коргоп турабыз. Чегарачылар бизде Аксай Капчыгай заставасында чегарачылар кызмат кылып атат, жакшы. Бирок аз болгондуктан жетишсиз да. Ушул аны дагы усилить этип көбөйтсө экен солдаттын санынчы. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жана Тажикстандын премьер-министринин орун басары Азим Ибрахим жолугуп абалды талкууга алышты. Алар эң биринчи элди тынчтандырып, андан соң маселе чечилүү керек деген жыйынтыкка келишкен. Кыргыз-тажик чегарасында болгон окуяны эки өлкөнүн өкүлдөрүнөн турган тергөө топтору иликтеш керектигин да Разаков кошумчалады. Бир канча жолу комиссия түзүлүп, караган эч кандай жыйынтык жок. Азыр ушул кайрылып кетет элем, тез арада бир комиссия түзүлүп, ушул жеринен келип карап, депутаттар өздөрү ушул маселени карап берсин. Бизге мына ушул жолубуз керек. Ушул жол керек. Буну акча болсо дагы, болбосо дагы, эч болбосо жегендердин акчасын ошого неме кылбайбызбы? Бир убактылуу 1-2 жылга же болбосо детсад куруу менен мектепти токтотуп койбойбузбу туугандар? Ошого ошогон нерсеге жумшабайбызбы? Абалды жеринен билүү үчүн 6 депутат барган. Тургундар эл өкүлдөрүнө нааразычылыгын айтып, чыр жараткан жагдайды чечип берүү талабын айтышат. Чегараны болсо тез убакытта тикен зым менен тосуп, демаркация иштерин жүргүзүүнү талап кылышты. Президентке жеткиргиле бир ишти чечкендер келсин. Биз күндүгө надел болдук уже. Мынтыкты коюп жатып. Биздин талап, элдин талабы биринчи границаны чечсин, зым тососуңарбы? Жолынан кейін ашылады. Мыйзамдуу түрдө бул жол өзү бизге таандык болуп танылган. Бул жолду бүтүрүү керек. Ал эми чындыгында келгенде бизде убагында иштеп турган жетекчилик аркылуу мына элдер айтып атпайбы, аркылуу кээде туура эмес документтерге кол коюлган. Эгерде ошол документтерди или денонсация кылыш керек, или алыш керек. Жогорку деңгээлде тең ата сүйлөшүүгө барганда эки тарап ушундай. Ошо сүйлөшүүгө барган адам ошо тең ата сүйлөшүп алыш керек да. Ошондо гана чечилет. Кыргыз-тажик чегарасындагы жаңжал 13 мартта чыгып, 14 мартта да уланды. Абал тынч деп айтылганы менен кече түштөн кийин кайра күчөгөн. Анда кыргыз тараптан 3 адамга ок тийип ооруканада болсо, тажик тарапта 2 адам өлүп, бир нече киши жарадар болгону кабарланды. Абал милиция кызматкерлеринин жана тийиштүү кызматтардын көзөмөлүндө. Маселени парламент кече күнү адистер менен талкуулашкан. Азатбек Курбанбеков, 7 канал, Баткен.